Москвада кыргыз балдар лотереяга машина жана телевизор коюп 1000 рубльдан билет сатып жатышат. Түшкөн акчадан муктаждарга жардам беребиз деп. Ушул акча адалбы же арамбы? Конкретно арам. Мындай туугандар. Мага да ушундай сөз болгонда, бирөөлөрдөн байлардан акча алам дейт. Мен атын айтпай эле коеюн. Байлардан акча алам дейт. Эми коркутуп деме алам дейт. Канча деген бечаралар бар дейт. Ошолорго бербейт дейт. Ошолорго гана мен берем дейт. Мага сооп жазлабы, дамла дейт. Эки эсе күнөө жазылат дедим го. Анын шайтан ушундай алдап койгонда, будан алып буга жардам берип атам деп. Будан алганга акың жок, бербейби, кыямат күнү бул жооп берет. Бирок сени будан мажбур алып, буну коркутуп алып, буда тартып алып, буну жулуп алып, шарият уруксат берген эмес го. Уруксат берген эмес. Биринчи башында эле сен жол ачылбаса, анан бул жактан каяктан жол ачылсын сага? Ошон үчүн адалдан таап, адалдан жардам бер. Аларды мен багып атам дебе. Алла Таала рызкысын берет, Алла бар ал. Кабыл эткен жандыктын баарына рызкысын Алла Таала берет. Бирөөнүкү алган болбойт аксы. Уурдап алабы, калпайтып алабы, алдап алабы, жулуп алабы, тартып алабы, көңүлүн оорутуп алабы, ушунун баардыгын пайгамбарыбыз арам кылып салган.